Союздун тушунан бери Кадамжай районундагы Арпасай жана Көктала айылынын тургундары көчөт өндүрүү менен таанымал. Мөмөлүү бак дарактардын түрүн өстүргөн элеттик багбандардын маалыматына таянсак, жаз башталгандан тарта кеч күзгө чейин тыным албай, маңдай тер төккөн аталган айылдын тургундары жылына 2 ирет түшүм алышат. Жылына канча түшүм аласыз? Алмалардан бир алмалар бар, алмалардан 15 тонна алабыз. Гиластан 1-2 тонна алабыз. Авазбек Шамшиев өз үй бүлөсү менен 2 гектарга бак өстүрүп, арада жаш көчөттөрдү да өндүрөт. Багбандын маалыматына таянсак, ар бир даракты баладай бап эстеп, жыл ичинде 7 жолу жер семирткич дары-дармектерди берет. Багбанчылыкты түйшү көбүрөөк. Малга караганда багбанчылык көбүрөөкпү? Мун неге дегенде химикатка аралашабыз, химикат себебиз үстүгө. Үстү жакшы чыгыш керек. Обрезкасын жакшы кылыш керек. Астына удобрениялар жакшысын бериш керек. Ошондо оюңдагыдай бак болот, оюңдагыдай түшүм аласың, оюңдагыдай пайдасын көрөсүң. Көчөт өндүрүүнүн да өзүнүн түйшүгү бар. Алды 1 миллион түп көчөт өндүрүп саткандар да бар. Азыр жаз, анан жай айында бул айылда картошка жана эрте бышчу гиластар сата башташат. Кабдалы, чемпион деген сорт. Чемпион. Августтун 10-15-де пишип түгөйт бизде. Жыл башында көкталалыктар өстүргөн бактар өзүнчө эле керемет. Жаздын бир күнү кышты багат деген накыл сөздү туу туткан багбандар тынымы жок жумуш алып барышууда.